Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү жашоо эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Ааламдан жаңы кабар келген менен адамдар аңдабайсың муну неген. Кое берген мыйзамын өткөн доордун, калам десең кыргыз деген атың менен. Чиркиндүүнү эчең келип, эчең кеткен. Чыгарбагын улуу кыргыз муну эстен. Өткөн доорлордогу айтылган жомок иретинде, уламыш иретинде айтылгандардын бардыгы бүгүнкү күндө ааламда чындыкка айланып отурат. Өткөн сабактарыбызда акыркысы ошо кайып дүйнөнүн кыргыздын касиетин жөнүндө кеп кылганбыз. Ошол касиеттерди улап сөзүбүздү бекемдеп кетсекпи деген ой менен бизде мейманда Булбулбек Осмонкулов. Куш келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү сөздөрдү аягында ошол нурлар жөнүндө, адамдын аруулануусундагы кандай механизмдер бар, ошолор жөнүндө деги эле кантип кабар алып, кантип кабар жеткирет улуу күчкө. Ошолор жөнүндө кеп кылдык эле, сөзүбүздү уласак. Рахмат. Нурлар булар ар кандай өйдө ылдыйкы кубаттуулукта энергияларды алып жүргөн. Ошо энергиянын түрлөрү да өткөндө айтылгандай адамзатынын мүмкүнчүлүгү бул жана 7 түстү 1,9 градуста көрө турган гана бизге Кудай Тааланын ушундай мүмкүнчүлүк берилген деп өткөндө айттык. Ошол эле медер касиеттери менен эгер түшүндүрө турган болсок, бул нурлар ар кандай медерлердин түрүнөн турат. Ошол медерлердин көлөмүнө жараша, эгерде нурларды түзгөн медерлер майда медерлерден турса, алардын түзү башкача болот. Ал эми ирирээк медерлерден турган нурлардын немеси түзү мисалы үчүн кызылдан башталат экен да. Кызыл түс бул ошо 7 түстүн ичинен ирирээк медерлерди алып жүргөн нурларды немелер, энергиялар. 1,9-тун эң өйдөңкү чегинде кызыл түстү биз көрүп баштайбыз да, жана радуганын порядогу боюнча. Кызылдан кийин дагы анан немеси майдараак медерлерден турган, энергиядан турган түс бул күрөң. Анан кийин сары деп ушинтип жана физикадагы ыраат боюнча булар ошол нурлар бөлүнөт экен да. Эми ошо касиеттердин дагы ошол сизге кандай көзүңүзгө кээде мисалы үчүн касиеттүү адамдар, ойлуу адамдар мындай байкасаңыз, мага ушундай нур түрүнө келди, мага кызыл нур көрүндү, бирөөлөр айтат мага көк нур болуп көрүндү, жашыл нур болуп. Дал ошол эле ошо адамдын өзүнүн аруулук деңгээлине жараша ошол кандай нур менен мисалы үчүн сизге контактка чыга алат. Ошол көрүнбөгөн ааламдан келген устаттар дейбизби, бизге улуу рухтар деп. Ошол эле атланттардын рухтары дагы немеге чыгыш үчүн, биз менен байланышка чыгыш үчүн булар баары эле контактка чыга албайт экен. Анткени жердин ааламы, жер ааламы бул ири медерлердин бийлигинде турган сфера да биздин жер сферасы. Бизге келип аткан жана касиеттерди бизге берип аткан өйдөңкү немелер, объектилер, алар өтө майда медерлердин нурунан турган объектилер да, инсандар деп айтса болот, же болбосо башка ааламдын жашоочулары, өйдөңкү сферанын жашоочулары деп айтса болот. Ар кандай неме менен түшүндүрүлөсө болот алардын касиеттерин. Алар бизге байланышка чыгаарда дейт, майда медерлерин дейт, ири медерлерге айлантат дейт. Ошондо алар биздин сезүү сезимибизге же көрүү сезимибизге байланыша ала тургандай
абалга өздөрүнүн немесин которот дейт. Денесинби же акыбалын ири медерлер, бирок баары эле андай немеге касиетке алар дагы неме этет экен да, бизге контактка чыга ала тургандар бар, чыга албай тургандар бар. Ошонун баары ошо медер касиеттери менен түшүндүрүлөт да. Бул жерде алиги атланттардын 7 атлантты алардын башчысы Акылман ата деген болгон экен. Ошол Акылман ата 7-өнү 7 спектрга бөлүп коюптур да. Ар бири өзүнүн гана милдетин аткара алат экен. Бири-бирине жардам да бере албайт экен. Бириникин алып да кете албайт экен. Ошо 7 нурду сиз айтып аткан ирилештирип бериптир. Себеби ааламда медерлер өтө майда да. Ошону сиз айтмакчы, ошол спектрларда туруп, сфераларда 7 нурду алып, адамга ирилештирип, көзүнө көрүнгүдөй кылып жеткире турган 7 атлант бар экен. Айтылат. Акылман ата ошолорду башкарып, ошолорго мындайча айтканда программа салыптыр. Туура. Жана 40 чоронун арасынан деле 7 чоронун немелери, касиеттери өзгөчө берилип атпайбы? Эмне үчүн баардык жерде карасаңыз, 7 деген сан айтылып атат да. Мурдагы сабактарда айтылгандай эле, биздин галактиканын ортосундагы өзөгүндөгү уюган энергиялардын немеси 7 сандан турат да, 7 түстөн турат экен. Ошол эле 7 түстүн немелери, 7 түстү кармаган медерлердин дагы чоң кичинелери, кыймыл жыштыктары өзгөчө болгондуктан, мүмкүн ошо арулугуна жараша, мисалы үчүн ар бир чоронун арулугуна же болбосо ар бир атланттын арулугуна жараша, вот ошонун кайсыл спектрге, ошо кайсыл түскө туура келет. Ошондой касиеттерди алып жүргөн үчүн алар ошо 7 болуп жаралып калган болуш керек да. Ар бири бир ошо түстүн касиеттерин алып жүрөт да. Ушундай болуш керек деп ойлоп атам. Анан мисалы үчүн Ажыбай ата деп айтпадыкпы? Ажыбай ата жанагында кайыптын тилин билген. Кайыптын тили деген бул ой менен байланыш жасоо да. Биз экөөбүз отуруп алып сүйлөшпөй эле, оюбуз менен баарлаша беребиз да, бири-бирибизге маалымат беришип. Адам баласы төрөлгөндө дейт, наристе кезинде баардык тилди түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар дейт. Биз алар тили чыга элек деп коебуз го, бирок бала ага орус келип сүйлөйбү, немис келип сүйлөйбү, ал түшүнүп турат экен. Ошондой касиет, кайып тилин түшүнө турган касиет ар бир адам төрөлгөндө дейт, өзү менен кошо төрөлдү дейт. Анткени анын арулугу, наристенин тазалыгы, рухтун тазалыгы ошондой акыбалды алып жүрөт дейт. Анан бара-бара биз уже үндөрдү угуп баштайбыз. Үндөрдү угуп, анан кийин сөздөрдү угуп, ата-энеңдин сүйлөгөндөрүн угуп, анан кийин биз уже жана касиет акырындык менен уктай баштайт дейт да. Баардык тилди түшүнгөн касиет. Анан биз бир гана тилди, кыргыз болсо кыргыз тилди, ата-энебиз кандай тилде сүйлөсө, тегерегиздегилер ошону өзүбүзгө кабыл алып, анан кийин башка тилдерди унутуп калат экенбиз да. Улам жыл өткөн сайын. Ой менен баарлашуу кыргыздардын ошол касиеттерине байланыштуу. Кайып дүйнө менен көпчүлүгү нурларды көрүп, анан ошолорду көкүрөк дүйнөсү менен сүйлөшүп. Мындайча айтканда, алардын үнүн укпай, сезип, туюп, анан ошо кайып дүйнөнүн улуулары менен сүйлөшүп. Кыргыздын касиети. Туура, бул китепте дагы бир маалыматтар бар. Неме деп айтылат да? Убакыт өткөн сайын биз жана улуу кемердин улам кысылган зонасына кирип баратабыз да. Ошондо мүмкүнчүлүктөр, адамдын кайып мүмкүнчүлүктөрү естественно табигый түрдө ачылып баштайт дейт. Болжол менен деп айтылат да, эми точно айтпайт. 600, 700, 800 жылдын аралыгында дейт. Адам балдары уже ой менен сүйлөшө баштайсыңар дейт. Ойдун күчү менен. Даже керек болсо оюңардын күчү менен бир жумуш аткарып койгонго, бири-бириңерге воздействие кылып койгонго, ушундайга жөндөмдүү боло баштайсыңар дейт. Анан дал ошол мезгилге барганда айла жоктон силер оюңарды оңдойсуңар дейт. Анткени мен жаман ой ойлоп атсам, сиз уже билип коесуз да, бул мен жөнүндө
жаман ой ойлойт турбайбы деп анан калп деген нерсе, калп айтпоо деген нерсе өзүнөн өзү калат дейт. Качан ой менен байланыштуу. Мен каалаймбы, каалабаймбы, оюмду уже оңдоп баштайм да. Бир чети туура эмес ойлоп койсом, мисалы сиз басып баратсаңыз, мен туура эмес ойлоп койсом, сиз чалым жыгылып калыңыз мүмкүн да. Ойдун күчү ушундай күчтүү акыбалга жетет дейт да. Ар бир адамдын оюнун күчү. Ал эмнеден болот? Ал дагы эле баягы медер касиеттер менен түшүндүрүлөт да. Бизде ойдун улам майда медерлери, мээдеги нейрондордун улам мүмкүнчүлүктөрү ачылып, кубаты, ойдун кубаты өскөн сайын жанагындай даже физический воздействие кылганга ойдун күчү жетип калат дейт. Ар бир адамдыкы. Бул 8 жыл, 500-8 жылдан кийин ошондой ой менен сүйлөшүп калуу дегенди айтып атасыз. Бирок бүгүнкү күндө ушундай ой менен сүйлөшкөн адамдар дээрлик бар. Көп эмес, бирок бар. Бул эгиз балдардын феномени сыяктуу. Океандын ар жагында турса, бир жагында туруп, бири-бирин сезүү, ооруп калса, ооруганын сезүү. Же ойду айтса, ушул бир тууганы бирдеме деп айтып атабы, эмне болуп атты экен деп кабарлашуу. Бул бүгүнкү күндө бар. Бул кыргыздарда илгертеден болуп келген. Кыргыздын аксакалы ушунча өмүр сүрүп, улуулукту, унчукпас улуулукту ичине катып, касиети топтолгондо кандайдыр бир бала, чалпоо бала алдынан салам айтпай өтүп кетсе, оройлук менен өтүп кетсе, аксакал киши ичинен деп эле койгон. Анан ошол бала ар жакка баратып, чуркап баратып, мөдөрүлүп жыгылган күндөр болгон. Бул ошо ойдун күчү. Ойдун күчү. Жана медерди топтоп, өзүнчө майдалап алган сыяктуу. Кыргыздын улуулуктары ушундай да. Ушу кайып дүйнө менен сүйлөшүп келген кыргыздардын. Бүгүнкү күнгө дагы бар. Анан бу кандайдыр бир чагылган согуп же экстремальный бир нерсе болуп кеткенде адамдардын бир өзгөчөлүктөрү пайда болуп, касиеттери пайда болуп, анан ошол чагылган согуп же электр жарыгына урунуп алгандардын ошолордун баары ойгонот. Күндүн плазменный составы жерге жакындап калыптыр дейт. 1974-жылдан бери азыр аябай күчөптүр. Ошолордун баардыгы адамдын мээсине таасир берет. Анан сөзсүз адамдын мээсиндеги блокираторлор ойгоно турган доор келди. 21-кылым негизи эле ошол адамдардын касиетинин ойгоно турганы. Техниканын эмес, адамдын өзүнүн ичиндеги катылган сырларынын баары ачылган. Мээсиндеги нейрондордун өзгөчө иштеп кетиши, сырттагы күчтөрдүн дагы таасири менен. 800 жыл жакшы жыл. Бирок андан эртерээк болобу, болуп кетчүдөй аалам ошону талап кылып атат да. Баягы эволюция доору өзүн түгөнүп, азыр энергия дооруна өтүп атат. Оттуу доор деп ошон үчүн аталып атат. Энергия доору деген баягы эволюция, убакытка карабай турган нерсе экен. Алиги квантовый скачок деп айтып атпайбызбы? Бул жерден кантип тияка өтүп калганыңды билбей калат. Ал убакытка байланышпаган нерсе. Ошондуктан ушул нерселер кандайдыр бир деңгээлде дагы эртерээк болуп кетеби деген. Мына ошолордун баардыгын кыргыз касиети илгертеден кармап, билип, туюп, кыргыздын касиеттүү адамдары ушу болоорун болгондой айтып жүргөн да, ою менен. Анан түстөн башка мына бул мазарларда баскан кандай адамдар кабыл алат? Кимдер кабыл алат? Ал жерде жанагы түстүү нурлар барбы? Ар нурлардын өзгөчө бере турган адамга жана кызыл түс, сары түс деп айтып атпайбызбы? Өзгөчөлүктөрү барбы? Мазарлар ошол өзгөчө бир энергияны уютулган жерлерде, мындайча айтканда аномальный зоналар деп койсок болот. Ар бир мазардын өзүнүн аты бар деп айтпадык беле. Ошо тарыхын карап отсаңыз, ар бир мазардын ошол жерде бирөөгө жашап кеткен, же бир ушундай бир кандайдыр бир окуялар ошодо болгон, аябай адамзаттын немесин чоң окуялар болгон жерлерде, ошол жерлерге күчтүү энергиялар уйуйт экен да. Ошол жана мазардын ээси бар деп коебузго.
Вот ошол объекттер аркылуу кандайдыр бир заманда Кудай Тааланын кудурети менен анан ошол жерге күчтүү энергия уютулат экен. Бирок вот ошол уютулган энергиялардын немесин, мүнөзүн биз билишибиз керек да. Кандай энергия бар? Ошол энергия кандай, мисалы үчүн, кандай ооруга жардам берет? Же болбосо ошол жерге эмнени сурап барсаң, тилек кылып барсаң, вот ошол тилегиң орундалабы? Бирок мазарлагандын дагы мындай немеси бар да, абайлаш керек да. Билбей барып алып, же болбосо бир туура эмес напси азгырылып башка бир жаман ойлор менен барсаң, ал жерде кайра пайда таппай эле зыян табып калышың мүмкүн дейт да. Мисалы үчүн бирөөлөр барат мазарга, мен акчамды көбөйтөйүн, бизнесим алдыга жылсын деп. Бирөө барат, мен ооруумду эптеп Кудайдан сурайын деп. Кээ бирөөлөр барат, мен ошол мазар бассам мүмкүн мен кийин бейишке чыгамынбы деп көрүңүз. Ар ким ар кандай. Бирок арге барганда жанагы касиеттер баарын байкап турат экен. Кандай ниет менен келдиң да. Анан ошого жараша сизге же положительный, же отрицательный реакция берет да. Анан ошо мазардан сиз эмне алып кайтасыз? Жакшы нерсени алып кайтасызбы, жаман нерсени абайлаш керек. Бирок мазарга барганда көбүнчө аян менен барыш керек да. Таза аян түшүп, андайлар болот. Кээ бирлер мисалы ооруп жүрөбү, же бир көз ачылбай жүрөт. Бар да андай адамдар. Анан ошолорго аян түшөт, ачык аян түшөт экен да уже. Сен баланча деген мазар бар, баланча ошол жерге барып туруп, анан мындай ритуалдар жасасаң, анан ошондо ошол жерден сен көзүң ачылат, же болбосо оорудан сакаясың деп, таза аяндар менен барыш керек экен. Анан баары эле чогулуп мазарлап жүрө берген ал деле туура эмес жумуш окшойт деп ойлойм да. Изденүү жолундагы адамдар ниетин койгон, максат койгон адамдар, бул илгертеден касиеттерди, кыргыздын мазарларында. Эң биринчиси мазарларда. Адам тазалануу жолундагы эң биринчи кадам адам өзүн тазалаш керек. Улуу жолду мазарга барганда, мазардан кийин дагы. Эң биринчиси адам өзүндөгү билип билбей жасаган күнөөлөрдү кечиртүү дейт. Кылымдарды, кан кууган күнөөлөр, аталардын, чоң ата, тай ата, тайнелердин күнөөсүн кечиртүү менен, өзүңдүн билип билбей жасаган күнөөсүн кечирүү менен тазалануунун эң биринчи бул кадамы. Канчалык таза болгондон кийин ошол ниетиңе, тазаланган адамдын, таза болом деген адамдын ниети бузулбайт, ошондо ниетине жараша алиги медерлер ошого татыктуу, өзүнө гана ылайыктуу, өзү гана аткара ала турган жолду көрсөтүп, ишин мойнуна жүктөйт. Өткөндө айттык го, жана атланттар кемер лабораторияларын куруп алышып, ошол кемер лабораторияларына опыттар жүргүзгөндө адамдарды киргизген деп. Ошо адамдар менен кандай өзгөрүүлөр болуп кетти. Жана сиз айткандай ниети бузук адамдарды ошол лабораторияга киргизгенде кайра чыкканда ооруп калып атпайбы, көрдүңүзбү? Ал жерде эч кандай детектор кылышы жок да, мисалы азыркыдай. Бирок дейт, вот ошол кемер талааларында түзүлгөн күчтүү басымдын аркасы менен дейт, майда медерлер ишке киргенде, кыймылга киргенде, ошол акыл эстүү эме пайда болот экен да. Акыл эстүү зона пайда болот экен. Вот ошол акыл эстүү зона, биз ойлойбуз да, акыл эстүү десе, биз адамдар эле акыл эстүүбүз, же болбосо депчи. Андай эмес экен да, эч нерсе жок, боштукта деле ошол жерде акыл эс бар экен. Космос боштуктарында. Ошол акыл эстин деңгээли ошол жерде жанагы эле кайра эле медерлердин касиети менен түшүндүрүлгөндө, кайсы медерлер кыймылда, кандай кыймылда, ошого жараша болот экен да. Но медер менен кемер деген аябай неме экен да бул. Бүт баардык нерсенин сырлары дейт, вот ушул эки нерседе камтылган. Вот ушулардын медер касиеттерин ачып, биз канчалык ошого жетишсек ачканга, ошончолук сырлар бүт баары силерге ачылат дейт. Ошон үчүн атланттар жалаң гана ушул медер кемер касиеттерин изилдегенге бүт күчтөрүн почти жумшашкан экен да. Жанагындай сооружениелер салып. Медер касиетинин ачылышы, дагы бир жолу кайталап кетебиз го. Медер касиетинин ачылышы адамдын тазалануусуна.
напсисинен, пейилинен, тамактануусунан кантип тамактаныш керек, аш керек, тамак ичпестен. Мына ушулардын көп нерсе бул жерде жазылган. Медерди ойготуу, майдалануу. Бул сөзсүз түрдө улуу күчтөрдүн жардамы менен боло турган нерсе. Улуу күчтөр дегенибиз улуу рухтар. Көрүнбөгөн ааламдан бизге таасир берип аткан объектилер да ошолор. Ооба. Алардын бардыгы медерге айланган, кичинекей медерге айланганга чейин эле тегеректин бардыгы кечээ биз айткандай аалам толо акыл эс. Бул ошону кабыл алып, адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө, аруулугуна карата ар бир мындайча айтканда ошол жактан келген каналдарга туш болуп, ошол каналдар аркылуу байланыштарды алып жатат. Бүгүнкү күндө кыргыздардын арасында ушундай кайып илимин кагазга түшүргөндөр, касиеттүү адамдар, аян алгандар өтө көп, өтө көп. Жогорку деңгээлдеги алган аяндар, ортоңку деңгээлдеги жана ылдыйраак деңгээлдеги аяндарды алып атат. Себеби адам жогорку деңгээлде да бар экен. Ортоңку деңгээлде жана төмөн деңгээлде. Ар бирине ылайыкталган бүгүнкү күндө аяндар түшүп атат. Жаңы баштап издеген адамдарга тиешелүү аяндар берилип келет. Булардын баары адамдын жан дүйнөсүндөгү өсүү жолундагы тепкичтер. Ошондой эле мына бул акыркы бүгүнкү күндөгү акыркы аяндар, аян аркылуу келген Шайдоот атанын бергени бул башка бир деңгээлде деп айтабыз. Мындан кийин дагы адамдардын өсүү жолунда сөзсүз түрдө башка аяндар келет. Себеби илимдин акыркы тому жазылбайт деген кеп бар. Ошондуктан бул илим түгөнбөй турган чексиз ааламда эле. Ошондуктан бизге келип аткан аяндарды бизде ушул эле Бишкекте көп ордолор бар. Уюшулган ордолор, касиеттүү адамдар. Анан ошол касиеттүү адамдардын ордолору бири-бирине окшошпойт. Жалпы жолунан окшошот. Ал эми алган аяндары, жасаган ырым-жырымдары, жөрөлгөлөрүнүн баары кичине өзгөрүлүп турат. Бул ошол адамдардын, отурган адамдардын деңгээлине карата. Сиз жана жыт жөнүндө дагы баштадыңыз эле сөздү. Бул жыттын касиетин биздин ата бабаларыбыз мурда эле ошо билишсерек деп ойлойм да. Мисалы үчүн адам маркум болгондо, ошого Куран окутканда жыт чыгарат деп коет го. Аш бергенде болсо ватаны майга малып турган түтөтүп туруп, ошону тыштап, анан кийин Куран түшүрүшүп көрсө, ошол жыт аркылуу өйдөңкү ааламга байланышка чыкса болот окшойт да. Бул жыт дегенин илимде баардык нерсенин ташуучу энергиялары бар да. Үндү ташыган энергиялар, жарыкты ташыган, радио толкундар, мына телефондо немелерди ташыган. А бирок жытты ташыган неменин энергиянын эмне экени азыр илимде белгисиз дейт. Жытты кандай медерлер жеткизет? Көрдүңүзбү? Анан жыт, значит, эң майда биздин илимий аппараттарга кармалбай турган, медерлерден турган бир айрыкча бир касиетке ээ нерсе окшойт да. Ошону биздин ата бабаларыбыз билип илгертен. Анан бир нерсе болгондо, ой, жыт жана май токоч бышыра кой деп, жыт чыгара кой. Боорсокту дайым ошондой бышырышкан. Аш бергенде, той бергенде боорсок бышырышып, эмне үчүн дегенде, жыт аркылуу мурдагы өткөн ата бабаларыбыз дейби, ошолор бизди билип турсын. Жердеги балдарыбыз ушундай неме жасап атат деп, анан жыт аркылуу тияк менен байланыш болот экен да. Жыттын касиети бул өзгөчө экен да. Ошон үчүн илимде бул жытты азыр эч ким изилдеп а жөнүндө эме жок, илимде маалыматтар жок да, аз болсо дагы. Ошонун сырын алыгыча ачыла элек. Жыттын касиетичи. Ошол ата бабаларга, улуу өтүп кеткен рухтарга жыттан башка дагы эң негизгиси ойдун, тилектин,
Ana biz Kur'an okutабыз го. Эң биринчи башында бардык нерсенин ой турат. Ойдон кийин анан башка нерселер пайда болгон. Бар нерсе ойдон жаралат. Ошол ой аркылуу биз тилегенибиз, ошол ата бабалардын биздин бар экенибизди сиз айтмакчы, биздин урпактары унутпаганын, алардын эң негизги максатыбыз улуу билип билбей жасаган күнөөлөрүн кечирүү. Күнөөлөрүн каныбыздагы, тегибиздеги күнөөлөрдү кечиртмейин, аларды агартмайын, биз толук кандуу агара албайбыз эч качан. Ал каныбыздагы сөөгүбүзгө сиңип калган, канча 70 атадан бери келаткан, билип билбей жасаган күнөөлөрдүн бардыгы. Бул бирден бир мына бул китепте айтылгандай атланттар азыр биздерге адамзатына жардамга келди. Парашют менен десант түшкөндө түшүп атат жерге. Бардык жерде. Үзгүлтүксүз күнүнкүсүн күнүнө, күнү түнү дебей келип атат. Кабыл алгандар алып атат. Кабыл албагандар азырынча убактылуу алышы элек. Ошол биз атланттардын күнөөсүн кечиртүү, бул чоң ааламдагы улуу мыйзамды бул жерде жазылып турат. Ошондой эле эң биринчи биз аталарыбыздын күнөөлөрүн кечирүү. Ошо менен атланттардын билип билбей жасаган күнөөлөрүн кечирдүү. Ошо жасаган адамзаты жасаган күнөөлөр, андан мурун жер үстүндө жашап кеткен цивилизациялар, Нух пайгамбардын эли деп айтылат экен. Атланттар, ошол эле лемурлар дагы бизге окшоп катуу дене күтпөсө дагы, бизге окшоп тамак ичип, ысык суукка реакция жасап, андай сезимдери жок болгон маалда дагы дейт. Алар жана периште түспөлдүү, үлбүрөк денелүү болуп, жер үстүн алар мекендешкен дейт. Ошолор дагы күнөө кылып кетишкен дейт. Көрдүңүзбү? Биз го пендечилигибиз менен күнөө жасайбыз. Аларга эмне керек аларга? Ошолордун да күнөөсүн биз азыр жерде тирүү жашап жаткан адамзат цивилизациясы дейт. Ошо лемурлардын, атланттардын, андан кийинки Нух элинин баарынын жерге сиңирген энергияларына чейин биз тазалашыбыз керек экен да. Ушундай маалыматтар бар да. Эми аны кандайча кылып тазалайбыз? Бир убакта эртештик атаңар ошону тазалап кеткен дейт. Эртештик атадай кылып аны силердин атланттар дагы, лемурлар дагы тазалай алган эмес дейт. Жердин ядросуна чейин. Эртештик ата ошондой бир өзүнчө феномен болгон экен. Эми дейт, андан кийин дагы канча биз туура эмес энергияны жерге сиңирип атабыз. Канча согуштар болду, канча туура эмес жумуштар болду. Азыр деле көрөсүз. Америка мисалы үчүн бизди көрө албайт деген орустар андай карама каршылыктар азыр дүйнөдөгү ошолордун баары биз чыгарып жаткан терс энергиялар. Ошолордун баары бизге күнөө болуп жазылып, өзүбүзгө да күнөө болуп жазылып атат. Ошол эле убакта биз жер энергия дагы ошол жаман отрицательный энергияны сиңирип, жер энергияны дагы кыйнап атасыңар дейт да. Эми бирок ошонун кандай кылып тазалай турган механизмдери дейт. Акырындык менен улам маалыматтар аркылуу силерге түшүрүлөт дейт. Биз болбосок биздин кийинки балдарыбыз, андан алардын небере чөбүрөлөрү акырындык менен эмне үчүн бардыгыбызга шыр берилип калбайт дейт. Ар бир нерсенин убактысы бар. Убактысы качан болот? Убактысы качан биз жана айтпадыкпы, кайра ошо кемберге келебиз да. Аалам кемеринин күчтүү энергетикалык зонасына улам нарылаган сайын дейт, мүмкүнчүлүктөр ачылган сайын, ошол акыл эзиңердин деңгээлине жараша, биринчиден, экинчиден аруулук деңгээлиңерге жараша улам күчтүү маалыматтар аны акырындап түшүп баштап, силер аны ааламдын сырларын дейт, аз-аздап ачып баштайсыңар дагы. Жана айтылгандай 4100 жылда ошол улуу кемердин дал мойнунан чыккан убакта жанагындай жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, кайыпталуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, анан кийин кайыпка өтө баштайсыңар аз-аздап. Бул кыргыз эли ушундай улуу, ушундай бийик, ушундай ыйык эл да. Ошол ыйыктыгы ар бир кыргыздын макал лакабында камтылып калган. Азыр жерге сиңирген энергия боюнча бул кыргызда бир макал бар. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Бул адамга байланыштуу гана айтылгандан сырткары, мунун экинчи дагы бир сыры.
Өзөктөн чыккан өрт бул жанар тоо. Өздөн чыккан жат бул адам баласы. Кылымдардан кылымдарда жер эненин койнунда, колтугунда жашап, өсүп, өнүп келатып, сиз айткан терс энергиялардын баардыгын жерге сиңирип, жер эне тирүү болгондон кийин биздин терс энергияларды өзүнө кабыл алып, тазалагонго аракет кылып, бирок канча кылымдардан бери алы жетпей, ал жанар тоого айланып, өзөктөн чыккан өрт болуп чыкканы да. Туура. Бул макал лакаптардын өзүнүн улуулугун, каймана айтканын эртештүктө айтып атабыз. Бул да каймана айтылган, каймана берилген, сырдуу каткан жер жашоосундагы улуу сырдуу купуя эпостун бирөө. Мына ошол кайыптан алып ааламдык мыйзам менен жашаган кыргыз эли бүгүнкү күндө бир өткөн мезгилдин ошо башында турган көп болду да. Мындайча айтайын дегеним, ушул аян алгандар акыркы 15-20-30 жылдын ичинде аябагандай көбөйдү. Буга чейин акелер бар эле, Калыгул ата бар эле, жана дагы Олия аталар жашап кеткен. Алар кандайдыр бир саналуу кана болсо, азыркы күндө өтө көбөйүп кетти. Эмне себептен? Ар бир доордо адамзат цивилизациясын алдыга өнүктүрүү үчүн, биринчиден туура багытта өнүктүрүү үчүн Кудай Таала бизди таштап койбой, кароосуз дайыма ошол жол көргөзө турган, үлгү боло турган, акылын айтып түз жолго салып тура турган ушундай объектилерди, инсандарды дайыма жер бетине түшүрүп турган да. Муну биз жана пайгамбарлардын санынан деле бөлсөк, 124 000 пайгамбар түшүрүптүр. Ошонун баары жакшы ниеттер менен түшүрүлгөн. Адамзат жаман болбогула, түз жолго баскыла деп, анысы айткандай, жана касиеттүү олиялар, акелердин баары деле ошондой максат менен келген. Бул күчтүү энергияны алып жүргөн урухтар. Мурда азыраак болгондугунун себеби баягы эле ошол кемердин немеси менен, анткени ошондой объектилерди кабыл алганга мүмкүн жердеги энергиянын стандарты, мындай айтканда аарулугу мүмкүн туура келген эмес да. Эми болсо көбөйүп жаткан себеби кайра эле ошол биз күчтүү энергиялардын, ааламдан келген күчтүү энергиялардын таасири астында биздин баардык жөндөмдүүбүз ачылып атпайбы? Мээ нейрондору улам майдалар иштеп баштайт дейт. ДНКдагы сезимдер, ДНК кубаты дагы өзүп атат дейт. Ошого байланыштуу эле адамдардын жанагындай айткандай инно жөндөмдүүлүктөр ачылып баштады. Ар бир адам өзүнүн жанынын энергиясына, рух энергиясынын мүнөзүнө жараша дейт, ар кандай касиеттер алып жүрөт. Биринчиден. Экинчиден, ошо сиздин генетикалык эс тутумуңуздагы жана чын жырсаңыздагы генетикалык касиеттер, кандай касиеттер катылган? Ата бабаларыңыздан бери сизде катылып жаткан касиеттер. Ошолордун мүнөзүнө байланыштуу жанагындай объектилер, сырттагы объектилер карап туруп, ар кандай жөндөмдүүлүктү ар бир адамда ача баштайт. Бирөө ыр жазат дегендей, бирөө мындай китептерди маалыматтар алат, бирок болбосо кээ бирөөлөрү мүмкүн дагы бир илимдерге, жаңылыктарды киргизет дейт. Дагы бир маалымат бар, бу жерде мындай айтылат да. Азыр биз айтпадыкпы өткөндө. Биз өзүбүздүн немебиз менен, кыймыл аракетибиз менен, ишибиз менен табиятка зыян келтирип атабыз да. Уулуу нерселерди ким ойлоп чыгарып атабыз, жердин астын казып, нефти газдардын баарын качайт этип атабыз. Бирок ошонун баарын биз жерге дагы, өзүбүзгө дагы зыян келтирбей турган технологиялар бар экен. Бирок биз ал технологияларды колдонбой атпайбызбы? Эмне үчүн дегенде, нефтини сатыш керек, акча бирөөлөр байыш керек, бийликте тургандар байыш керек. Алар сиз мисалы үчүн бир жакшы бир ачылыш алып чыксаңыз, алып барсаңыз, сиз деген, бул жарабайт деп
коет. Ал эчтеке кыла албай калса, анткени сизде колдогон эч ким жок да. Өзүңүз көбөйтүп аны чыгара элсеңиз, акчаңыз жок дегендей ушундай технологияларды немеге алдыга чыгарганга тоскоолдуктар азыр көп болуп атат. Бирок дейт, эми келе турган заманда, скором будущем, мүмкүн алыска келечекте, жакын келечекте дейт, ошондой адамдар жердин үстүнө келе баштайт дейт. Жанагындай безвредный, зыяны жок технологиялардын ар кандай түрлөрү дейт, ойлоп таап, ошону ишке киргизип, анан башташат дейт. Бирок ошолор дейт, эмитип айтылат да, реинкарнацияга келген атланттар болуп эсептелет. Даже керек болсо, атланттар өздөрүнүн рух жанын адамдардын денесине киргизип, ошол аркылуу дейт, илимий техникалык өсүүлөрдү алга сүрөйт дейт. Ушундай маалыматтар да бар да. Эми азыр биз экөөбүз берде айтып атабыз, мындайлар бар, тигиндей болот, астыда мындай болот, 100 000 жылда деп. Бирөөлөр ишенет, бирөөлөр ишенбейт. Бирок мунун баары биз каалайбызбы, каалабайбызбы, боло турган нерселер экен деп ишенишибиз керек экен да. Биз пока ишенбейинче, ишенип анан ошол вакытта көздөй башыбызды буруп, ошол жолго түшмөйүнчө өнүгө албайбыз эч качан. Кайра эле баягы байлыктын, бийликтин, акчанын кулу болуп, денебиздин гана немесин ойлоп, кызыкчылыгын, комфортун ойлоп жүрө беребиз. Мурда айтылгандай, эки өсүү бирдей болуш керек. Жан дүйнөнү да биз ачка калтырбай, ошол эле убакта тияктагы ааламдын бир бөлүгү экенибизди унутпай, биз чоң аалам менен жашообуз бир эле экенин унутпай, биздин бара турган жагыбыз акыры ошол жак экенин дайыма эсибизде сактап жүрүп, эң биринчи аракет жасашыбыз керек. Ар бир адам өзүнүн аарууланысы үчүн, өзүнүн аң сезими өсүш үчүн аракет жасап, умтулуп, ушинтип турбасак, өнүгүү болбойт. Ошол тазалай турган балдарды индиго балдар деп айтылып атат. Дети индиго. Чогулуп атом электростанцияларын тазалай турганга күчү жетет. Ошондой тазаланат деген дагы бул маалыматтар бар. Жанагы бүгүнкү күндө ушул касиеттүү адамдардын көбөйүшү дагы бир жолу бул адамзат канча жылдан бери өзүн Кудайдан алыстатып алды. Өзгөчө Совет доорундагы. Ошол эле кыргыздар. Атеизм болду. Унутуп, аларды өзүн Кудайдан алыстатып, ишенимди жоготуп койду. Ал эми азыр болсо ушул көбөйгөнү кайра адамдын, ошо кыргыздын ишеничин түптөш үчүн келген сыяктуу. Бу түгөнбөй турган, токтоп калбай турган, бул өсө турган улуу энергия, касиет. Мурда биз марксизмди окудук да, туурабы? Марксизмдин философиясында эмне деп айтылат? Материя биринчи дейт. Экинчи орунда духовность турат деп айтылат, туурабы? Аң сезим экинчи орунда деп. Ошентип бизди туура эмес багыт менен окутуп, жана атеизмге үйрөтүшкөн да. Жана Чарльз Дарвиндин эле теория эволюциясы, адам теги маймылдан жаралган деп. Көрсө андай эмес экен да. Наоборот, духовность, аң сезим биринчи орунда турат экен. Ошонун негизинде анан кийин материя куралат экен да. Материя ошол антиматериянын, кайыптын баштапкы эле орой грубый формасы экен да, ушундай экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз аяктады. Андыктан ар дайым эсиңиздерде болсун, бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, ал эми илгерки жомок, бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар.